Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан Финсабат программасы. Бүгүнкү чыгарылышта пенсия деген эмне, ал кандайча эсептелип, кантип төлөнүп берилет, анын түрлөрү жана Кыргызстандын пенсиялык системасынын түзүлүшү. Деги эле пенсиялык каражатты кантип топтоп жана көбөйтүүгө болот, айтып беребиз. Мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу системасы биринчи болуп Германияда киргизилген. Андан соң бул тажрыйба дүйнө жүзү боюнча 20-кылымда кеңири жайылган. Ар бир мамлекетте пенсиялык система бири-биринен, мисалы, пенсиянын түрлөрү боюнча жана ага чыгуу курагы боюнча дагы айырмаланат. Дээрлик бардык өлкөлөрдө эркек кишилер аял кишилерге салыштырмалуу пенсияга кечирээк чыгышат. Пенсиялык камсыздандыруу мамлекеттин социалдык маанилүү саясаты. Пенсиялык система эмгек рыногунун абалы жана эмгек акыны төлөө системасы, салык жана финансылык системалар, ошондой эле өлкөдөгү демографиялык, социалдык, экономикалык абал менен тыгыз байланышта. Вообще пенсионная система — это... Деги эле пенсиялык система мамлекеттик саясатты жүргүзүүдө эң маанилүү ролду ойнойт. Анткени ар бир адам жаш курагында камсыздандыруу акысын төлөө менен пенсиялык куракка келгенде татыктуу пенсия алууга акысы болушу керек. Пенсия айлык маянанын катарында эле айрым жарандар үчүн мамлекет тарабынан дайыма төлөнүп туруучу кирешенин булагы болуп эсептелет. Пенсияны берүүгө жоопкерчиликтүү мамлекеттик орган бул Кыргыз Республикасынын социалдык фонду. Ал пенсияны төлөөгө каражатты иштеп жаткан жарандардын камсыздандыруу акысынан жана мамлекеттик бюджеттен чогултат. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, пенсияны пенсиялык курактагы жарандар ала алышат. Бирок мындан башка дагы эки учурда элдерге пенсия берилет. Бул майыптык жана баккан адамы каза болгон учурда. Бул учурлар мыйзамда камсыздандыруучу деп аталат. У нас существует 3 вида пенсии. Бизде пенсиянын 3 түрү бар. Бул курагы жеткенде, багуу адамынан айрылганда жана майыптык алганда пенсия алууга укуктары бар. Пенсияга төмөндөгү шарттарда чыгууга болот. Эркек кишилер үчүн 63 жаш жана аял кишилер үчүн 58 жашка чыккандан кийин жана эркектерге 25 жыл эмгек стажы, ал эми аялдарга 20 жыл керектелет. Бийик тоолуу райондордо 8 жылга эртерээк, ал эми алыскы райондордо 5 жылга эртерээк пенсияга чыгышат. Раньше выходит, чем общеустановленный возраст. Пенсиянын түрлөрү. Курагы боюнча пенсия. 63 жаш куракка жеткен эркек кишилер жана 58 жашка жеткен аял кишилер ала алышат. Курагы боюнча толук пенсия эмгек стажы эркектердики 25 жыл, ал эми аялдардыкы 20 жыл болгондо белгиленип берилет. Майыптыгы боюнча пенсия. Эмгекке жарамдуулугун жоготкон учурда жана майып деп таанылганда, эмгекке жарамдуулугу калыбына келгичекти же өмүр бою төлөнүп берилет. Баккан адамынан айрылган учурдагы пенсия. Үй бүлөнүн эмгекке жарамсыз, ошол каза болгон адамдын камсыздоосундагы мүчөлөрү эгерде ошол каза болгон күндө багуучунун керектүү стажы болсо ала алат. Мамлекеттик милдеттүү пенсиялык системасы тилектештик жана топтомо принциби боюнча негизделет. Төлөнгөн камсыздандыруу төлөмдөрүнүн суммасы учурдагы пенсионерлерге пенсиялык төлөмдөрдү каржылоого жана пенсиялык топтомо каражаттарды инвестициялоого жөнөтүлөт. Мындан башка пенсиялык системаны куруу принциби бул камсыздандыруу принциби деп айтса болот. Анда ар бир камсыздандырылган адамдын пенсиясынын көлөмү өздүк камсыздандыруу эсебиндеги топтомо камсыздандырылган төлөмгө байланыштуу болот. Учурда Кыргыз Республикасында шарттуу тилектештик бөлүштүрүү системасы иштеп атат. Эмнеге шарттуу? Анткени азыркы учурда иштеп жаткан адамдардан кармалган камсыздандыруу төлөмдөрү ушул эле учурдагы пенсионерлерге төлөнүп берилип атат. Ал эми шарттуу дегенибиз жеке эсебинде шарттуу түрдө ошол төгүлгөн акчасы тууралуу, төлөмдөрү тууралуу маалыматтар сакталып калат. Ал адам пенсия жаш курагына келгенде ошол эле тилектештик системанын негизинде кийинки муундар ошолорду пенсия кийинки муундар азыркы учурда иштеп аткандарды пенсия менен камсыздоо системасы болуп эсептелет.
2010 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанда пенсиялык камсыздандыруу системасына топтомо компонент киргизилген. Ага ылайык жумушчунун кирешесинен төлөм түрүндө төлөнүп жаткан 2% мамлекеттик же мамлекеттик эмес топтомо пенсиялык фондко түшөт. Бул каражаттар пайда табуу максатында ар кандай финансылык, банктык депозит же мамлекеттик баалуу кагаздар сыяктуу инструменттерге инвестицияланат. Андан алынган инвестициялык киреше пенсиялык топтолгон каражат менен бирге жеке камсыздандыруу эсебинде көрсөтүлөт. Пенсиялык фонд менен топтомо пенсиялык фонддун айырмасы бул пенсиялык фонддун акча каражаты мураска берилбейт. Ал учурдагы пенсияга төлөнүп аткандыктан, ал эми 2%ды кармап аткан топтомо фонддун акча каражаттары бир жака чыгып кетсе толугу менен алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Шарттуу тилектештик пенсиялык система өзүнүн баягы оптималдуу экендигин көргөзүп келатат. Размер пенсии зависит от взноса от того. Пенсиянын көлөмү канча камсыздандыруу салымы төлөнгөндүгүнө көз каранды. Ошол салымдардын негизинде пенсия эсептелет. Эгерде пенсиянын формуласын карай турган болсок, ал пенсиянын базалык бөлүгү жана пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнөн турат. Бул жеке эсепке алуу киргизилгенге чейинки эсептелген пенсия жана андан кийинки эсептелген пенсия. Буга кошумча пенсиянын топтомо бөлүгү. Пенсиянын базалык бөлүгү бул мамлекет тарабынан камсыздандырылган пенсиянын бир бөлүгү. Ал мурдагы жылдагы айлык маянанын 12%-нын өсүшүнө кармалат. Экинчи камсыздандыруу бөлүгү. Ал жерде камсыздандыруу принциби колдоого алынат. Анда камсыздандыруу салымдары канчалык көп болсо, пенсиянын көлөмү дагы ошончолук жогорураак болот. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына ылайык пенсияга чыккан адамдардын баардыгынын пенсиясына базалык бөлүгүнө 280 сом кошулду. Башкача айтканда, жаңы өлчөмдө 1780 сом болду. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрү 5%га көбөйүп, бирок 240 сомдон кем эмес көбөйдү. Эгер толук стажы барларгачы. Мындан тышкары биринчи топтогу майыптардын пенсияларынын өлчөмдөрү дагы пенсионердин жашоо минимумуна жеткизилди. Өлкөдө 627 000 пенсионер жашайт. Бул калктын 10%-ын түзөт. Алардын 68% аялдар, 32% эркектер. Пенсионерлердин 67% айыл жергесинде жашайт. Ар бир 6-чы пенсионер майыптыгы боюнча пенсия алат. Өлкө боюнча пенсиянын орточо көлөмү 5151 сомду түзөт. Социалдык фонддун пенсиялык камсыздандырууга корогон чыгымы өлкөнүн ички дүң продукциясынын 8,6%-ын түзөт. Жеке эсеп системасы менен 5,9 миллион адам камтылган. Бул калктын 91,4%. Жеке эсеп системасы менен 5,9 миллион адам камтылган. Бул калктын 91,4%. Эгерде сиз буга чейин эч жерде иштебесеңиз же эмгек стажы жетишпей жатса, анда камсыздандыруу стажын калыбына келтирүү жана 1996 жылдын январынан тарта камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултсаңыз болот. Ал үчүн пенсиялык фондко каалаган өлчөмдөгү камсыздандыруу төлөмдөрүн төгүү керек. Бирок ал орточо айлык акынын 8%-нан кем болбошу керек. Камсыздандыруу төлөмдөрүн которбогон жана камсыздандыруу стажы жок болгон адамдар курагы боюнча эркек кишилер 65 жаштан жана аял кишилер 60 жаштан мамлекеттик жөлөк пул алууга укуктуу. Анда курагы боюнча социалдык жөлөк пул алуу үчүн камсыздандыруу стажы боюнча эч кандай талап кереги жок. Каражаттар эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги аркылуу республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Акыркы 20 жыл аралыгында пенсиялык системаны бара-бара реформалоо иштери жүргүзүлүп жатат. 2014 жылдан тарта пенсиялык камсыздандыруу системасын өнүктүрүү концепциясы иштеп келүүдө. Анын алкагында бул тармактагы мыйзам чыгаруу жакшыртылууда. Последние изменения, можно сказать, Акыркы өзгөртүүлөр боюнча бизде пенсияны жогорулатуу механизми мыйзам чегинде өзгөртүлдү деп айтууга болот. Кээ бир учурларда биз камсыздандыруу, кээ бирде тилектештикти колдончубуз. Башкача айтканда, биз мисалы пенсиясы кичинекей көлөмдө болгондорго көбүрөөк, ал эми пенсиясы жогорураак болгондорго азыраак эсептечүбүз. Бирок бул көптөгөн пенсионерлер тарабынан нааразычылык жаратты. Камсыздандыруу принциптерин бекемдөө максатында бул механизмдерди мыйзамдык жактан бекиттик. Эми пенсияны индексациялоо айлык маянанын жогорулашына жана керектөөчүлөрдүн баасынын индексине байланыштуу болуп калат.
Эртеңки күнгө болгон ишенимдүү келечек жана татыктуу карылык үчүн ар бир адам бүгүнтөн баштап өзүнүн пенсиясына кам көрүп баштоосу керек. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.